Саламатсыңарбы, балдар? Көрдүңөрбү? Мен кандай күлкүлүү ырайды тарттым. Балдар, мындай күлкүлүү ырайларды дагы кайдан көргөнсүңөр? Көңүлүң жакшы болгондо мындай болосуң. Мен сенгенде Мага белек бергенде мен мындай жыргаймын. мен зоопарк барганда маймылдар үнкенде мен каткырам. Мен ойногондо баарын күлөм. Так эле мен өзүм экен. Эмне ойлоп тапты дебейсиңерби? Эми мен көңүлүм куунак болгондо могул сүрөттөрдү эшиктин каалгасына илип коёмун. А муну карасаңар башкача ырай. Силердин ырайыңар да ушундай болобу? Бирөө менин оюнчугумду алып алса, мен таарынам. Менин мамам оюнчук сатып бербесе, таарынам. Мени бирөө урганда капаланам. Менин байкем урушканда мончуп таарынам. Туура. Көңүлүм чөгүп турганда момундай сүрөттү эшиктин каалгасына илип коёмун. Мына акыркы сүрөт. Балдар, айтсаңар, мындай ырай эмнеден болот? Менин жиним келгенде монтем. Менин жиним келгенде монтем. Мен ортошканда жиним келет. Мен жиним келгенде ыйлагым келет. Менин жиним келгенде дейм. Менин оюнчугум сынганда жиним келет. Бирөө мен оюнчугумду алып алса, мен монтип жиним келет. А сенинчи? Мени бирөө түрткөндө жиним келет. Бирөөнү коркутканда монтип коркутам. Жинин келтирген жакшы эмес. Туура, рахмат балдар. Жиним келгенде могул сүрөттү эшиктин каалгасына илип коёмун. Азыр менин көңүлүм ачык. Ошон үчүн мына бул ырай илинип турсун. Кана, кичине эле калды. Жаман көбүктөр десе, баары силердин айыңардан. Ушуну көрмөксүңөр. Ой, бул эмнеси я? Ойноп келем. Тумагым гана. Каякта тумагым? Биякта жок экен. Тиякта да жок экен. Эмне үчүн бүгүн менин жиниме тийип атышат баары тең? Ушундай деле боло берет. Актан, каяка барасың? Эшикке. Дегенде тамак ичип алсаңчы. Ичпейм. Эмне болду? Эмнеге ачууланып атасың? Анткени силер баарыңар менин жиниме тийип атасыңар. Ойноп келейин десем, кое бербей атасыңар. Түшүнүп турам. Көңүлүң чөгүп турганын, бирок тамак ичпей койгонуң болбойт да. Эртең мененкиден бери эч нерсе жей элексиң. Айтпадымбы ичпейм деп? Сени карга кандай көмүп таштадык я? Силер деле тийишпегилечи мага. Ой, бул эмне эле я? Балким биз карга көмгөн Актан эмес болуп жүрбөсүн?
Жок, ошол эле болчу. Анда эмнеге мынчалык жини келип атат? Билбейм. Кел аны таап туруп, себебин билели. Ал бизди бир нерсе кылбайбы? Билбейм, эмнегедир аябай жини келип алыптыр. Мен сага болушам. А мен сага болушам. Жүр анда. Актондун каяка кеткенин кантип билебиз? Тигинен карачы. Көрдүңбү? Тар кишини бирөө талкалап таштаганын. Көрдүм. Муну ким ушинткенин да билем. Мен да билем. Актан да. Жини катуу келиптир да анын. Ушинтип изине түшсөк, бат эле табабыз. Мен билгем да анын үйгө кеткенин. Бөлмөсүнө отуруп алып, жини келип атса керек. Барып текшерип көрөлү. Жүрү. Актан, сага эмне болду? Аябай ачуум келип атат. Эмне үчүн? Анткени бүгүн баары менин жиниме тийишти. Ким тийди? Адегенде кубиктер. Мен мунара жасагам да, аны болсу кулап калды. Анан банкадагы боек төгүлүп кетти. Тумагым жоголду. Апам тамак ич деп кыйнады. Анан кайдагы бир бейбаш немелер мени карга көмүп таштады. Мына. Бейбаштар эмес эле, биз болчубуз. биз сени тамашалай эле дегенбиз. Мени тамашалашканга көңүлүм жок. Азыр менин жиним келип атат. Жиниңди тый да. Жинимди тыя албайм. Түшүнөсүңөрбү? Мен билем жинди кантип тыйышты. Мен да билем. Жиним келе баштаганда эч ким жок жерге барып туруп, аябай катуу кыйкырып алам. Анан ачуум тарай түшөт. Койчу, жөн эле кыйкырсаң, жиниң тарай түшөбү? Ооба, бирок эч ким жок жерге барып кыйкырыш керек. Башка бирөөлөрдү чочутпаш үчүн. Азыр байкап көрөм. Эч жака кетпей, ушул жерде олтуруп тургула. Ой! Үнү катуу экен, Чын эле, ачуум тарай түштү. Көрдүңбү? Мындан башка да жолу бар. Ачуун келгенде жаздыкты койгулап, же бир барак кагазды алып туруп, айруу иш керек. Ошол да жардам береби? Анан эмне? Кана, байкап көрөйүнчү азыр. Кандай экен? Мына эми кеп башка. Ачуум келбей калды. Көрдүңбү? Ачууланган жаман эмес. Эң негизгиси ачууга жеңдирип, жаман нерселерди жасабаш керек. Туура, карачы, кар кишини кулатып салыпсың. Ооба, менткен жакшы эмес. Бирок жинин келип атканда, аны тыйыш үчүн көңүлдүү бир нерсени ойлош керек да, күлүш керек. Туура. Ошентсең, ачууң дароо тарайт. Кечирип койгулачы мени. Силер менин дүйнөдөгү эң жакшы досторумсуңар. Asmanda
Азыр эшиктин калгасына күлүп аткан арайды илип коем. Мунуң туура. Эми баарын кайра оңдош керек. Урас эле келгиле каар кишини оңдойлу. Келгиле. Мына сенин тумагың да табылды. Рас болбодубу? Рахмат. Жиним келип атып табылбай койгом да. Муна даяр болду. Акыркы тоголок калды. Мынакей. Ой! Бул эмнеси я? Актан, сенин жиниң келе баштады. Биз айткандарды эстечи. Азыр көңүлдүү бир нерсени эстеш керек. Кандай эми? Болду. Ачуум тарады. Ура! Келгиле, кар кишини кайра жасайлы. Бүттүк. Акыркы тоголок. Жиниң жокпу? Ооба, рахмат. Силер мага жардам бердиңер. Эми бүттү. Ура! Көрсө, бузгандан жасаган кыйын турбайбы? Эң негизгиси, ачууга жеңдирбесең, баары жайында болот. Туура. Эмнегедир курсагым ачып кетти. Кеттим үйгө. Эртең көрүшөбүз. Жакшы каалыктан. Мындан кийин ачууланбай жүр. Ачууланбайм. Апаке, бүгүн сага ороңдогонум үчүн кечирип койчу мени. Ачуң келбей калдыбы? Жок, мен ачууну кантип тыйышты үйрөндүм. Ушундай азаматсың да балам. Жинин келгенде бир аз эле ачууланыш керек. Анан дароо ачууну таратыш керек. А кантип таратыш керек экен? Каттуу кыйкырып же жаздыкты койгулаш керек. Баарынан жакшысы көңүлдүү бир нерсени эстеп күлүш керек.